بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد منهج السالكين كتابين جتب كلген مسألemiz باب صفات الوضوء دارت алу sıfatı туралы бапқа жетіп келген екенбіз. وقال رحمه الله أفطر رحمه الله айтты وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. Автор рахимахулла najasаттан тазалану туралы бабынан кейін дарат алу сыпаты бабына өтті. Бұл екі баптың арасындағы байланыш najasатты кетіру, бұл тазалықтың бір түрі. Ат-тахарату минал хабас же ат-тахарату минан najasa. Najasаттардан тазалану. Бұл тазалықтың бір түрі. Тазалықтың екінші бір түрі ат-тахарату минал хадас. Даратсыздықтан тазалану же даратсыздықты көтеру. Бұл тазалықтың екінші бір түрі болып саналып, кичи даратсыздықтан дарат менен тазаланат, чоң даратсыздықтан болса гусул менен тазалануға айтылат. Ал эми суу табылбаган учурда болса экөөсүн ордун таяммум басат. Мына ушуларды баяндап өткөндөн кийин автор рахимахулла дарат алуу сыпатын баяндоого киришти. Дарат алуу сыпаты دارت алунун сыпаты وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. Ал биринчи болуп ниет кылат. Эмне деп ниет кылат? Ошол хадасты, даратсыздыкты көтөрүүнү ниет кылат. Маанавий даратсыздыкты ниет кылып, дарат алат же дарат шарт кылына турган бир амалга дарат аламын деп ниет кылат. Мисалы намаз сыяктуу же тавафка окшош дарат менен аткарылуусу керек болгон ибадаттардын бирине дарат алып жатамын деп ниет кылса жетиштүү. Ниет тил менен кылынбайт. Ан-нiyya mahallухал qalb, ниеттин орду жүрөк. Аны тилге алып чыгып айтуу, тилге чыгарып айтуу бул бидат болуп саналат. Ниет жүрөктө болот. Мисалы пешин намазга дарат алууну кааласа, пешинге дарат алып жатамын деген ниеттин өзү жетиштүү. Мисалы бир киши жумушунан келип, үстү башы чаң болсо, келип колун жүзүн жууду, жеңин шымалып алган эле колдорун жууду, башы чаң болуп кеткен экен, башындагы чаңын сүртүп, анан бутун жууп койсо, максаты чаңдан тазалануу же үстүндөгү кирди кетирүү эле. Ушундай кылып бүткөндөн кийин эсине келди дарат албаганы. Анан айтты, даратта жуула турган мүчөлөрдү жууп турмун, ушул кылганым даратка өтүп калсын деп айтса, бул кылганы даратка өтпөйт. Анткени бул киши башынан эле дарат ниетинде кылган жок. Дарат ниетинде ошол даратта жуулуучу мүчөлөрүн жууган жок. Мына бул абалда бул даратка өтпөйт. Албетте ниет шарт кылынат. Ниет бир гана даратта эле эмес, балким автор рахимахулла айтты, والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. Бардык амалдардын сахих болуусу үчүн, туура болуусу үчүн ниет шарт кылынат. Даратта болсун, башкада болсун, намаз, орозо, зекет, ажылык баарысында ниет болуусу шарт кылынат. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Лиқаулихи саллаллаху алейхи вассалам иннамал а'малу бинният ва иннама ликулли имри'ин ма нава муттафакун алейхи." Бул хадисти имам Бухари жана Муслим рываят кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, амалдар ниетке жараша болот деп айткан. Ар бир киши үчүн өзүнүн ниет кылган нерсеси болот. Кийин дарат алуучу киши сумма якула бисмилла. Кийин бисмилла деп айтат. Көпчүлүк алымдарга көрө бисмилла айтуу бул сүннөт. Ва ягсила каффайхи саласан, колун 3 жолу жуат билегине чейин. Сумма ятамадмада ва ястаншиqa саласан би саласи графатин. Кийин оозуна суу алып, оозун чаят. Жана мурдуна суу алат 3 кооч менен. 3 кооч суу менен оозуна жана мурдуна суу алат. Оозду чаюунун толук сүрөтү
3 sıfat табылса толық сүрөттө оозду чайыптыр, оозун чайкаптыр, мадмада кылыптыр дейбиз. Биринчиси оозга суу алуу, экинчиси оозуна алынган сууну оозунда аракеттендирүү, айландыруу. Үчүнчүсү оозга алынган сууну чыгарып таштоо. Мына ушул 3 сыфат табылса толук сүрөттө ооз чайкаптыр, оозду сууну чайыптыр дейилет. Эми ушул үчөөнүн экөөсү табылса, ушул 3 сыфаттын 2 сыфаты табылса, ооз чайган болуп саналат го, бирок бул толук сүрөт эмес. Оозуна суу алса го, бирок чайып туруп чыгарбастан ичип жиберсе, жутуп жиберсе, ооз чайган болуп санала берет. Сүннөткө амал кылган боло берет го, бирок толук сүрөт эмес. Же оозуна суу алып, чайбастан, сууну айландырбастан чыгарып жиберсе, бул да мадмада кылган болуп санала берет, ооз чайган болуп санала берет. Эгер 3 сыфаттын бири табыла турган болсо, ооз чайкаптыр деп айтылбайт. Оозуңузга суу алып, аны аракеттендирбесеңиз, чыгарбай жутуп жиберсеңиз, анда ага суу ичиптир дейилет ага. Мындай абалда оозго даратта суу алып, оозду чайкаптыр дейилбейт. Демек, ушул 3 сыфаттын үчөөсү табылса, толук ооз чайды, экөөсү табылса, оозду чаюунун эң азын аткарган болот. 3 сыфаттын бири гана табыла турган болсо, ал ооз чайылган болуп саналат. Эми мурунга суу алып туруп, дем менен жогоруга тартууну истиншак деп айтылат. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. Ооз мурунга суу алуунун сүрөтү кандай болот? Абзелереге хадистерге ылайык болгону, автор рахимахулла айткандай, ооз жана мурунга 3 кооч суу алуу менен чайкоо. Бир кооч суу алып, жарымын оозго жана жарымын мурунга колдонот. Кийин экинчи кооч сууну алып туруп, жарымын оозго, жарымын мурунга алат. Анан үчүнчү жолу да бир кооч сууну алып, жарымын оозго, жарымын мурунга алат. Бул хадисте келген сүрөткө ылайык ушул. Ушундай көрүнүштө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ооз мурунга суу алганы хадисте келген. Хадис сахих. Эми бизде көбүнчө адамдар оозго 3 жолу, мурунга 3 жолу суу алышат. Бул дагы дурус болуп саналат. Абзелереге автор рахимахулла айтып өткөн сыфат, оозу мурунга суу алуу боюнча, автор рахимахулланын айтканы боюнча, Абдулла ибн Зайд рахимахулланын хадисинде келет. Ван Абдулла ибн Зайд радияллаху анху фи сифатул уду, ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه. Бул хадисте имам Бухари жана имам Муслим риваят кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам оозун чайды, мурунга суу алды, бир кафтан, бир алакандан, бир алакан суу менен оозуна жана мурдуна суу алды. Ушуну 3 жолу кайталап койду дейт. ثم يغسل وجهه ثلاثا. Кийин жүзүн 3 жолу жуат. Жүздүн чегарасы узунунан адатта чач чыга турган жерден ээктердин, жаактардын астына чейин. Бул узунуна карай, эни болсо кулактан кулакка чейин. Мына ушул көрүнүш жүз болуп саналат. Адатта чач чыга турган жерден деп айтуубуз менен, кээ-бир кишилердин алды тарабында чачы болбойт. Эми ал чачы бар жерден, чачы чыккан жерден жууш керек деп айтпайбыз. Балким адатта чач чыга турган жерден баштап жуулат. Сакалы бар кишилер жүзүн кандай жуат? Алымдар айтышат, сакал 2 түрдүү болот. Сейрек же калың болуусу мүмкүн. Эгер сейрек сакал боло турган болсо, сейрек сакалдан максат сакалдан жүздүн териси көрүнүп турса, жүздүн териси түсү көрүнүп турса, бул сейрек сакал болуп саналат. Мындай абалда сакалдын астына албетте суу жеткирүү керек болот. Ал эми сакал калың боло турган болсо, анда сакалдын сырткы бөлүгү жуулат. Бирок астына суу жеткирүү шарт эмес, асты жуулбайт. Астыны сакал тосуп турган болот, сакалдын үстү тарабы жуулса жетиштүү. Бир гана бул орунда талаш, хилаф эмнеде? Эгер сакал узун боло турган болсо, бул сакалдын баарысы жуулуусу керекпи? Же жүздүн бөлүгүндөгү сакал жуулса жетиштүүбү? Бул маселеде талаш бар. Ошондуктан кээ-бир алымдар этияттуулукту алып, ошол узун сакал жүздөн өсүп чыккандыгы үчүн жүзгө кире жууш керек деген алымдар да бар. Ушуга көрө сакал калың боло турган болсо 3 түрдүү абал бар. Сакалдын үстү тарабы жуулат, калың болсо сакал жуулуусу эми парыз, сакалдын үстү тарабы жуулуусу парыз. Экинчи абал сакалдын арасына хилал кылып, сууну аралатып суу жеткирүү, бул сүннөт. Аралары жуулбайт.
Biz айттык, үстү тарабы жуулат. Араларына хилал кылып суу жеткирүү сүннөт, бирок ошол сакалдын астына өсүп чыккан жерине сакал калың боло турган болсо, астына суу жеткиремин деш, бул сүннөт дейилбейт. Бул сүннөт деп да айтылбайт. Балким дурус эмес, астына суу жеткирилбейт, кыйынчылык болгондуктан. Бул даратта албетте гусулда болсо жуулат. Астына чейин, калың сакалдын астына чейин жуулат гусулда. Кийин колдорун чыканагына чейин 3 жолу жуат. Чыканак да кирет, кошуп жууш керек. Албетте чыканакты кошуп жууш керек болот. Колдорду 3 жолу жууган убакытта көңүл буруубуз керек. Дараттын башында 2 колду жуулганы бул сүннөт эле. Башында жуусаңыз, башында жуугансыз, колуңузда ошол суунун асараты бар. Бирок ал сүннөт. Аллах Тааланын колуңарды чыканакка чейин кошуп жуугула деген аяты колдун бармактарынын учунан баштап чыканак кошуп жуулуубуз керек. Ошондуктан алакандын ичи сыртына толук суу жеткирүү керек болот. ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدا منه مرة واحدة. Кийин башына мас тартат. Анын сүрөтү кандай экен? Башынын алды тарабынан 2 колун артка алып барат. Кийин кайра баштаган тарапка колдорун алып келет. Бир жолу ثم يدخل سباحتيه في سماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. Кийин көрсөткүч бармагын кулагын ичине киргизип масык тартат. Баш бармагы менен болсо эмне кылат? Кулактын ошол кулагын үстү тарабына масык тартат. Мына ушул масык тартуу сүрөтү көңүл бурулса жуула турган мүчөлөр 3 жолудан жуулат деп келди. Башка масык тартууга келгенде 1 жолу масык тартылат деп келди. Жумхур алымдарга көрө башка 1 жолу масык тартылат, суротуулат. Алымдар айтышат, дарат бабында ар кандай масык тартыла турган нерсеге 1 жолу масык тартылат деп айтылат. Масыга масык тартуу болсун, жарага байланган нерсеге масык тартуу болсун, же селдеге масык тартуу болсун, ушуну дурус деген алымдар назарында масык 1 жолу гана тартылат. 1 жолудан ашырылбайт. Азыр башка масык тартылган убакытта 1 жолу 2 колду артка алып баруу, 1 жолу болсо кайра алып келүү, 2 жолу болду эмеспи? Бул нерсе эрежеге каршы келбей жатабы деген суроо туулат. Алымдар жооп берип айтат, алымдар жок деп айтат. Бул 2 жолу масык тартууга кирбейт. Балким масык тартып жаткан кезде артка карап алып барып жатканыбызда баштын алды тарабындагы чачтын ички тарабына масык тартылат. Арткы чачтын үстүңкү тарабына тартылат. Кайра кайтканда арткы чачтын ички тарабына тартылат, ошондо алдыңкы чачтын үстүңкү тарабына тартылган болот. Ошондо 2 колду алып барып кайра алып келүү бул 2 жолу масык тартуу эмес, балким бул чачтын асты тарабына жана үстү тарабына масык тартуу бабынан. Көңүл бурулса, башка масык тартылат жана кулактын ичине жана сыртына масык тартылат. Моюнга масык тартуу тууралуу айтып өтпөдү. Анткени моюнга масык тартуу тууралуу келген хадистердин барысы заиф. Ошондуктан туурасы моюнга масык тартылбайт. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا. Кийин буттарын ашыгына чейин 3 жолу жуат. Бутун ашыгы менен кошо 3 жолу жуат. Бутту жууганда көңүл буруу керек. Анткени таманды ашыктын артын жууганда, ошол тамандын артын, ошол ашыктын артын жууганда бир жер калып кетпесин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Вайлул лил аъқау минан нар", суу жетпеген тамандарга тозок болсун деп айткан. Мына ушул коркутууга түшүп калбоо үчүн, мына ушул ваидке түшүп калбоо үчүн этият болуу керек. Бир гана бут эле эмес, даратта жуулуучу мүчөлөрдүн баарысын көңүл буруп жуу керек. Hada akmalul wudu'i alladhi fa'alahu an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам толук дарат алган даратынын сыпаты мына ушул. Wal fardu min zalik, эми мына ушул айтылган дараттын сыпатынан парыз болгон амалдар кайсылар? An yaghsila marratan wahidatan. Мүчөлөрдү 1 жолудан жууш парыз. Мына ушул сөздүн астына 4 парыз кирип кетет. Жүздү жууш, колду чыканак менен кошо жууш, башка масык тартуу, бутту жууш жана 1 жолудан жууш. Мына ушул 4 мүчөнү 1 жолудан жууш парыз болуп саналат. Мына ушул сүйлөмдүн астына 4 парыз кирди. 5-нчиси мына: "Wa an yurattibaha ala ma zakarahu Allahu ta'ala fi qawlihi
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Аллах Таала кандай тартипте айткан болсо, ошол тартипте жуулуусу парз болуп саналат. О Аллахка ыйман келтиргендер, эгер намазга камдансаңар, жүзүңөрдү анан колуңарды чыканакка чейин чыканакты кошуп жуугула, жана башыңарга мас тарткыла, жана бутуңарды кызыл ашыгын кошуп жуугула. Мына ушул тартипте жууш парз деп айтып жатат. Кимдир бирөө айтуусу мүмкүн, Аллах Таала дааратта жуулуучу мүчөлөрдү жууга буйруганда вау тамгасы менен бири-бирине атыф кылды деп. Вау тартипти таказа кылбайт го деп айтуусу мүмкүн. Бирок буга жооп туура. Вау негизи тартипти таказа кылбайт. Бирок Аллах Таала мас тартыла турган мүчөнү жуула турган мүчөлөрдүн арасында айтып өттү. Негизи араб тилинин адаттагы эрежесине көрө бир жыныстагы нерселер бирге айтылат, биринин артынан бири болуп айтылат. Эгер тартип шарт болбогондо Аллах Таала жүзүңөрдү, колуңарды, бутуңарды жуугула, кийин башка мас тарткыла деп койгон болор эле. Бирок жүздү жуугула, колду жуугула деп туруп, арада жуула турган мүчөлөрдүн арасына башыңарга мас тартып, кийин бутуңарды жуугула деп айтуусу, демек тартип шарт экенине ишара бар. Дагы муну эмне ырастайт? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам канча жолу даарат алган болсо, бир да бир жолу мына ушул даарат тартибине карама каршы иш кылган эмес дейилет. Кээ бир хадистердин захиринде ошол сырткы маанисине карап туруп тартип өзгөргөн жерлер бар. Бирок бул хадистер заиф хадистер. Ва алла яфсила байнаха бифасилин тавилин урфан. Дараттын 6-чы парызы биринин артынан бирин улай мүчөлөр жуулуусу керек. Дарат алып жатып мүчөлөрдү жууп жатканда арасында үзүлүү болбосу керек. Муну муала деп коюшат. Муала деп коюшат, бирин артынан бирин улай жууш. Даратта жуулуучу мүчөлөр арасы үзүлүп калбосу керек. Узак мөөнөт үзүлүү болбосу керек. Узак мөөнөт, кыска мөөнөттү кандай ажыратабыз? Узак мөөнөттү, кыска мөөнөттү кандай ажыратабыз? Урфка карап ажыратабыз. Бихайсу ла янбани ба'духа ала ба'д ва каза куллу ма уштиритат лаху муала. Даратта жуулуучу мүчөлөр бири-бирине байланбай кала турган даражада арадан мөөнөт өткөн болсо, ал кайрадан баштоосу керек. Кайрадан баштоосу керек болот. Бир киши дарат алып жаткан, колун жууду, оозун чайды, мурдуна суу алды, жүзүн жууду, кийин токтоп калды. Кийин суу издеп чыгып кетти. Чыгып 10 мүнөт, 5 мүнөт жоголуп кетти. Кечикти, кийин суу таап келгенден кийин жүзүн жууган эле, колун жууп улантып кетеби же башынан баштайбы? Арада узак убакыт өткөнү үчүн башынан баштоосу керек деп айтабыз. Же дарат алып жаткан кезде зарыл бир звонок келип калды, жооп берүү керек болуп калып, жооп беремин деп анча убакыт калып кетти. 10 мүнөт, 15 мүнөт сүйлөшүп калып кетти. Сүйлөшүп туруп калды. Кийин даратты улантып толуктаймын десе, даратты башынан аласың деп айтабыз. Ва каза куллу ма уштиритат лаху муала. Бул да дарат эмес. Бул дарат эмес. Биринин артынан бирин кылуу шарт кылынган, ар кандай амалда да арада үзүлүү болбогонун урфка карап ажыратып алабыз деп айтып жатат. Ошол арада үзүлүү болгонун же болбогонун урфка карап ажыратып алабыз деп айтып жатат. Дараттын парыздары 6 экен. Албетте бул 6 парыздын 4-өсүнө аалымдар ижма кылышкан. Аятта айтылган парызга аалымдар ижма кылышкан. Бул дараттын парыз экенине, бирок тартип менен биринин артынан бирин улай жууш, муала, бул ихтилафтуу маселе. Бирок муну автор рахимахулла парыз деп айтып жатат. Тартип менен муалатты. Этият турагыдагы мына ушул, ошондуктан парыз болуп саналат экен. Демек мына ушул 6 парыздан башкасы сүннөт болуп саналат. Башында колду 3 жолу жууш, оозду чайуу, мурунга суу алуу, мунун баарысы сүннөт. Ошол жуп мүчөлөрдү оң колу менен, мисалы үчүн оң колу, эки колун мисалы үчүн оң колунан баштап жууш, жууганда оң тараптан баштап жууш, ошол оң колунан баштап жууш, бул да сүннөт болуп саналат. Парызы менен сүннөттү билип алуубуздун пайдасы эмне? Биз намазда да намаздын сүннөттөрү, важиптери, рүкүндөрү деп ажыратабыз. Намазда дагы бул намаздын сүннөттөрү, важиптери, рүкүндөрү деп ажыратабыз. Ажыратуунун негизги 2 себеби бар. 2 орунда пайда берет. Аалымдар бул сүннөт экен, кылбай койсо боло берет экен деген максатта аалымдар ажыраткан эмес. Сүннөттү таштап койсо күнөө болбойт экен деген максатта аалымдар мындай максатта ажыраткан эмес.
парыз сүннөттү билип алуунун эки орунда пайдасы бар. Бири, парыз менен сүннөттүн экөөсүнүн бирин кылууга туура келип кала турган болсо, анда парызга чектелүү бабынан аны биз ажыратып алуубуз керек болот. Мисалы, өтө аз өлчөмдө суу бар. Азыр эми парыз сүннөтүн кошуп даарат аламын деп айтсаңыз, суу жетпейт. Бирок парыздарын өзүнө чектелем деп айтсаңыз, жетет суу. Мына ушул орунда биз даарат мүчөлөрүнүн кайсы бири парыз жана сүннөт экенин билүүгө муктаж болобуз. Анткени муну ажырата албай даарат ала турган болсок, жүздү жууганча жеткиребиз, тиягына парыз болгон мүчөлөргө жеткире албай калуубуз мүмкүн. Негизи ошондо биз сууну сүннөттөргө иштетип койгон болдук. Негизи сууну сүннөттөргө иштетип койдук, кийин таяммум кылууга муктаж болуп калабыз. Эгер ошол сууну парыз мүчөлөргө колдонгонубузда жетүүсү мүмкүн эле. Таяммумга муктаждык калбаган болор эле. Мына ушундай учурларда керек болот. Парыз менен сүннөттү ажыратуу. Же болбосо, кеч уйкудан туруп калдыңыз, 2 рекет намаз окуй турган убакыт калды. 2 рекет парызга гана жетет, же 2 рекет сүннөткө жетет. Ошол убакыт, ушундай учурда сүннөтүн окуп, кийин парызын окубайсыз. Албетте парыздан баштайсыз. Мына ушундай абалда парыз менен сүннөттү ажыратуу керек болуп калат. Экинчиси, фатвада кимдир бирөө сурап келди, дааратта балан мүчөмдү жууп аптырмын деп айтты. Эгер сүннөт амал болсо, болуптур, дааратың даарат деп жооп бересиз. Оозумду чайып аптырмын, муну билген жок элем, унутуп калыптырмын десе, дааратың даарат деп айтасыз. Ооз чайуу сүннөт экенин билсеңиз, намазың намаз болот деп, намазды кайра оку деп, дааратты кайра алып, намазды кайра оку деп ага шарт кылынбайт. Мына ушундай түрдө ага жооп бересиз. Ал эми ташталган мүчө, ошол дааратта жуулбай калган мүчө, парыз мүчө боло турган болсо, анда дааратың дааратка өтпөдү, канча намаз окуган болсоң, ошол кайра даарат алып, ошол намаздарыңды кайра оку деп айтабыз. Мына ошол парыз менен сүннөттүн ортосундагы айырма. Ошол Ханафи мазхабта даараттын 4 парызы бар. Ошол Ханафи мазхабта муала менен ошол бирин артынан бирин жууш тартип сүннөт болуп саналат. Ал эми көпчүлүк алымдарга көрө, мына ошол муала менен тартип парыз болуп саналат. Мына ошол жерге чейин Аллаху алам, саллаллаху алейхи Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам, кийинки сабакта калганын окуйбуз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.